Эртең мененки саат 9. Жеңиш паркка келдик. Сынган таңды көрүп алып, көңүлүм чөгүп калды. Так парктын өзүн карасаңар, кандай жакшынакай парк. Ушул паркка келсең, көңүлүң тынчыйт да. Мындай жакшынакай гүлдөр отургузулган. Мындай стеликтер коюлган. Атына жараша эле салынган да. Жеңиш парк. Аллея сотрудников органов национальной безопасности Кыргызской Республики дейт. Дзержинскийдин эстелиги. Жакшынакай сонун парк. Бул жака күн сайын бир жолудан келиш керек да. Мындай урналар коюлган, жакшынакай скамейкалар коюлган анын жанына. Бул болсо репрессияга туш болгондорго арналган эстелик. Аябай сонун жасалган. Саясий репрессиянын курмандыктарына. Мындай проволокалар. Бул болсо ошол репрессияга туш болгондордун аттары жазылган. Так, ушул эле эстеликтин маңлай тарабына салынган парктын аркы капталында дагы бир сонун эстелик бар. Карабачы кандай сонун, керемет. Сонун жерлер. Мындай сонун бактар, уже күздүн белгилери көрүнүп атат. Сонун бактар. Мындай эстеликтер. Бул жерде болсо Аскер деңиз флотунун ардагерлер союзунун аллеясы дейт. Бул жерде дагы бир аллея бар. Бул ар бир аллея өзүнчө бир тарыхтын бир барактарын ачат да. Ушунакай бактар. Биз флотто мекен үчүн кызмат өтөгөнбүз. Мындай сонун эстелик коюлган, мындай септер менен аябай сонун жасалган. Черноморский флот, Балтийский флот, Северный флот, Тихоокеанский флот. Бул кандай сонун эстеликтер. Аябай жакшынакай жасалган да.